Саламатсыңарбы балдар? Азыр бизде математика сабагы. Сабагыбызды баштаардын алдында жагымдуу маанай түзүп алалы. Менин окуучуларым сулуу, акылдуу, аракетчил, ынтымактуу. Алтын эрежени эске салалы балдар. Сабакка активдүү катышабыз, мугалимдин сөзүн кунт коюп угабыз, жоопкерчиликтүү болобуз. Бүгүнкү өтө турган темабыз палетка. Бүгүнкү сабакта балдар палетка жөнүндө түшүнүк алабыз. Нерселердин аянттарын палетка менен аныктоого үйрөнөбүз. Ар кандай нерселердин аянтын табуу менен мисал маселелерди иштейбиз. Биз силер менен балдар тик бурчтуктардын аянтын табууну үйрөндүк. Тик бурчтуктун аянты анын узундугу менен туурасынын көбөйтүндүсүнө барабар. Эми балдар биз бүгүн силер менен ар кандай формадагы фигуралардын аянтын табууну үйрөнөбүз. Ар кандай формадагы фигуралардын аянты палетка деп аталган аспап менен эсептелет балдар. Палетка бул бирдей квадраттарга бөлүнгөн түссүз жылтырак. Демек балдар биз ушул палетканын жардамы менен ар кандай фигуралардын жана нерселердин аянтын таба алабыз. Бул жерде балдар бизге сүйрүү фигура берилген. Биз сүйрүү фигуранын аянтын таап алышыбыз керек. Демек балдар палетканы фигуранын үстүнө коебуз. Толук квадраттарды санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Бул жерде бүтүн квадраттардын саны 25 болду балдар. Демек 25 сантиметр квадрат бар. Эми балдар бүтүн эмес квадраттардын санын санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Бүтүн эмес квадраттардын саны 28 болду. Аны 2ге бөлөбүз. 28 бөлү 2 барабар 14. Демек бүтүн эмес квадраттардын саны 14 сантиметр квадрат. Эми балдар бүтүн квадраттардын саны менен бүтүн эмес квадраттын санын кошобуз. 25 кошу 14 барабар 39 сантиметр квадрат. Демек бул сүйрүү фигуранын аянты 39 сантиметр квадрат болду. Эми балдар тегеректин аянтын табабыз. Бул жерде бүтүн квадраттар 5, демек 5 сантиметр квадрат бар. Бүтүн эмес квадраттар 16, аны 2ге бөлөбүз. 16 бөлү 2 барабар 8. Демек бүтүн эмес квадраттардын саны 8 сантиметр квадрат. Эми балдар бүтүн квадрат менен бүтүн эмес квадраттардын санын кошобуз. 5 сантиметр квадрат кошу 8 сантиметр квадрат барабар 13 сантиметр квадрат. Демек балдар тегеректин аянты 13 сантиметр квадрат болду. Бүгүнкү сабакта балдар палетка жөнүндө түшүнүк алдык. Ар кандай фигуралардын аянттарын табууну үйрөндүк. Анда эмесе балдар китебиңердеги мисал маселелер менен өз алдынча иштейсиңер. Саламатта калгыла балдар.